Мамлекеттик деңгээлде көйгөй жараткан өтмөк ашуусундагы бузулган жолдорду оңдоо иштери аяктоодо. Адистердин айтымында жолду оңдоо учурунда аба ырайынын жогорулашы жана айдоочулардын түшүнбөстүгү көйгөй жаратты. Жумушчулар айдоочуларды жол эрежесин сактоого жана оңдоо иштери жүрүп жаткан тилкеде жүрбөөгө чакырат. Суу-Самыр Талас Тарас жолунун 0 километрин иштеп атабыз. Өтмөк ашуусунун өзүнө караштуу 30 километрден бүгүн 7 километр бизге бөлүнгөн. Кудай кааласа буюрса ушу 150 метр калган. Мына бүтүүнүн алдында турабыз. Бүгүн баардыгы ойдогудай болсо, Кудай кааласа буюрса жыйынтыктайбыз. Бүгүн бу жерде жыйынтыктасак, мындан ары түшөбүз. 36 плюс 700дөн иш алып барабыз. Фрезаланган жерлер бар, 6,5 километр. Өтмөк ашуусундагы жолду оңдоого бюджеттен 93 миллион сом бөлүнгөн. Бөлүнгөн каражатка ашуудагы 7 чакырым жерге асфальт төшөлгөн. Азыркы тапта ашуудагы айрым көйгөй жараткан жолдо ашар жолу менен жамоо иштери жүргүзүлүүдө. Жайкы чилдеде ушу жумуштардын баарын сапаттуу, жаан-чачынга калбастан бүтүрүп коелу деген максатта ушундай ишке баратабыз. Бүгүнкү күндө 27 самосвал ишке тартылып, асфальт ташуу иштерин жүргүзүп жатат. Адан тышкары 2 асфальт укладчик, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына асфальт ташуучу укладчик менен 2 асфальт укладчик иштеп атат бүгүнкү күндө 2 бригада менен. Адан тышкары заводдор, битумный ямада балдар иштеп атат. Орточо эсеп менен бир 90-100 бала иштеп атат бир күндө. Өтмөк ашуусундагы асфальттоо иштери 27 июлда аяктады. Эми Талды булак айылындагы 6 чакырым жолдун айрым жерлерине жаңы асфальт төшөлөт. Ал үчүн учурда даярдык иштери жүрүүдө. Улукман Бешеналиев, Байжан Мирбеков, Талас облусу.